Караңыздар. Мен ошол булак менен сиздерди тааныштыргым келди. Ал булак кайсы, аты эмне дешиңиздер мүмкүн. Ал булактын атын Кайлама дешип коет. Жанагы булактан суу кайнап чыгып, атырылып чыгып тургандыгы үчүн Кайлама дешип аташып калган. Ошондуктан азыр мен сиздерге ошо Кайнама булакты көрсөтүп, ошонун алдындагы болгон окуяларды да сиздер менен бөлүшөм. Анда кеттик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарыбызга салаваттар болду. Урматтуу туугандар, бул блогер досуңар каякта жүрөт деп таң калышыңар мүмкүн. Бул Жалал Абад областы Ала Бука району Көксерек айылынын башкы жагындагы, сайдын башындагы, тоонун астындагы кайнап чыккан Кайлама деген булактын жанында туруп сиздер менен эфирден байланышып турам. Караңыздар. Бул тоонун ар жагында же дарыя жок, же бир океан жок. Кудайдын кудурети менен ушул жерден суу кайнап чыгат туугандар. Ошондуктан бул жерде кайнап чыккандыгы үчүн Кайлама дейт. А бул жерде азыр мындай бут менен түссөң, бир жөн эле аз эле суу аккандай сезилет да. А бирок асты жагына барсаң, бир тайды, бир торпокту агызып кете турган ушундай күчтүү суу агат. Болгондо да туугандар, бул суубуздун керемети кайсы жеринде баалуулугу десе, бул суубуздун баалуулугу дамында туугандар. Мен мына шаар кезип, башка бир мамлекеттерге миграцияда жүрүп көргөм. Таза сууга муктаж жашайт. Таза сууга муктаж жашайт адамдарчы. А бизге Аллах Таала ушундай сууну бекер берип койгон. Бул суунун даамы кандай десе, бул суу таштан ташка урулуп отуруп, даамдуу. Башка айылдарга, башка райондорго, башка областтарга барып суу ичсең, Көксеректин суун ичкендей канбайсың тууган. Ушундай тууган. Ошондуктан ушундай керемет жерлерибиздин кадыр баркына жетишибиз керек. Кээде биздин туугандарыбыз динден бир аз сабатсыз болгонун кесепетинен ушундай жерлерге келип, жип байлап, бир 10 жыл мурда ушундай түшүнүктөр бар, мына дагы деле байланып турат. Жип байлап, тыйын таштап, көз мончок таштап, ошондой ырым-жырымдарды кыла берет эле. Ал нерсе биздин шариятыбызга туура келбейт туугандар. Ушул сууну берген, ушул кайнап чыгып аткан булакты берген, муну дарактарды берген, ушул жаратылышты, бул ааламды берген Аллах Таалага шүгүр келтирип, ошого гана ибадат кылышыбыз керек. Ошого гана ибадат кылышыбыз керек. Бул жаратылыш бизге бир гана өзүнүн миссиясын аткарат. Өзүнүн миссиясын, жашоодо бизге болгон жоопкерчилигин аткарат. А биз Аллахтын астындагы өзүбүздүн жоопкерчилигибизди биз да аткарышыбыз керек. Кантип десе, ушундай берген неиматтарына шүгүр келтиришибиз керек. Шүгүр келтирсек, Аллах Таала бизге рызкы, береке эшиктерин кенен ачып коет. Бул суу каяка барат агып десеңиздер, бул суу этеги кошуна Өзбекстанга чейин, Чуст райондоруна чейин, Кара Оргон, Варзык деген жерлерине чейин, бардык жерине жетет. Ушул өзбек туугандардын да рызкысы ушу жерде туугандар. Мына Аллах Таала ушундай жерлерди бизге берген. Ушундай кооз жерлерибизди биз көзүбүздүн карачыгындай сактап, бул жерге келип ичип, бакалашка таштап, мусор таштап, дарактарга жип байлап, бир дөбүрөгөн бир ырым-жырымдарды кылбастан, жөн эле келип суудан ичип, ушу жерде зыярат кылып, тамак ашыбызды бышырып, эс алып ойноп кете беришибиз керек. Ар бир мусулман жашоонда эс алганды да билиш керек. Ошондуктан бүгүн биз эс алып ушу жерлерди сиздер менен көрсөтөйлү деп атайын кадр даярдап, сиздер менен эфирден байланышып көрсөтүп турабыз. Ошондуктан туугандар, дайым Аллах Таала берген неиматтарга биз шүгүр келтирели, ишибизде береке болот, жашообузга Аллах Таала жакшылыктардын эшиктерин кенен ачып коет. Ушундай жерлерди берген жараткан Кудайга чексиз шүгүрлөр, шүгүрчүлүктү түшүндүрүп үйрөткөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана дуалар болсун. Ассаламу алейкум.